Марат Тағаев Алатау аянтындағы митингде Садыр Жапаров, уят болса, бет болса, позиция болса, ак үйгө ак көйнөкчөн келгендердин чындыгында канчалык ак экенин тактап көрөлү. Колуңду сындырып коем, биринчиден, экинчиден. А уже двое ваших сватов заняли высокие посты на хлебных должностях. Айгүл Жапарова менен байланышы бар. Кытай элчилигинен 9 миллион сомдон ашык каражат алганы. Кемпирабад боюнча, Кумтор боюнча, значит, точно алдап атасыңар. Мамлекеттик мүлктөрдү союздаштарга таратуу. Маяктан деген алдаганы бул Кудайга жакпайт. Шайырбек Ташиевдин казинолордо ири суммада акча уттурганы тууралуу маалыматтар тараган. телефон менен даже сүйлөшкөн болсоңор, жоопко тартыласыңар. Коррупция менен күрөш деген сөздүн артында чындыгында коррупция гүлдөп жатканы. Ассаламу алейкум, урматтуу АйТТС каналынын көрүүчүлөрү. Биз сиздер менен дагы бир жолу чындыкты бетме-бет карап, адилетсиздик жөнүндө сүйлөшкүм келип жатат. Кыргыз эли намысчыл, эр жүрөк, адилеттүү эл деп айтабыз. Бирок бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизди кимдер башкарып жатат? Алардын аракеттери биздин нарк насибибизге, каада салтыбызга, ак менен караны айырмалоочу түшүнүгүбүзгө канчалык шайкеш келет? 2020 жылдын октябрындагы окуялардан кийин Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бийликке келгенде көптөр үмүт арткан. Коррупция жоюлат, уурлар камалат, адилеттүүлүк орнойт деп айтылган эле. Бирок Марат Тағаев Алатау аянтындагы митингде Садыр Жапаровдун бийликке кландык жана криминалдык топтордун колдоосу менен жетүүгө аракет кылып жатат деп билдиргенин көпчүлүк унутуп калды окшойт. Марат Тағаевға азыр сөйлөп коеюн. Урматтуу жаштар, могу жерде филармониядан бери ак үйдү алгандагы жаштарды көрүп турам. Биз баарыбыз билебиз, Ташиев улам машина менен өтүп, кетпегиле деп шыбырап коюп, качып кетип аткан. Турабы? Ошол Ташиев качып кетип, Жээнбековдер менен, Райымдар менен сүйлөшүп алып, кече бийликке кайра келгенге аракет кылып атат. Садыр Жапаров, уят болса, бет болса, позиция болса, эл тарап коет. Чимгирликтерге таянба. Чемпион деген мына Токмактагы криминал Садыр Жапаровдун жанында отурат. Чемпион деген. Көлбаевдин балдары Садыр Жапаровду колдоп атат. Көлбаевдин балдары жоготуш керек. Көлбаевди камаш керек. 3 жылдан ашкан убакыт өткөндөн кийин биз эмнени көрүп жатабыз? Ак үйгө ак көйнөкчөн келгендердин чындыгында канчалык ак экенин тактап көрөлү. Жапаров менен Ташиевди эл 01 жана 02 деп атап калды эле. Бирок чындыкка жакыныраак айтканда эл аларды эки дос деп айтып калышты. Алардын тандеми чындыгында бийликтин майлуу сүттүү ордун негизги өзөгү болуп калды. Жапаров жалпы саясатты аныктаса, ГКНБ башчы Ташиев коркутуу үркүтүүлөрдүн тизгинин карманды. Колуңду кезебеген, колуң сындырып коем. Колуңду сындырып коем, биринчиден, экинчиден. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болчу. Сактаңыздар, камчак. Еще не поздно. Бир тууганыңызды камасак, ушул иштер боюнча дагы кыйкырып чыгасыз. Ошондо эч нерсени көрсөтө албайсыз. А уже двое ваших сватов заняли высокие посты на хлебных должностях. Инстаграмда жазылган. Бар андай катачылык бар, мойнума алам. Мен танбайм. Бирөө алыс кудам болот, бирөө жакын кудам болот. Токтотуңлар сөзү. Камчыбек Кыдыршаевдин бир тууган иниси биякта турат. Элвира, сен Кемпирабадка каршы бербедиңби, өзүңдөн көрдү деген сөздү мен кандай түшүнөйүн анда? Кызматтын аркасы менен жабылып туруп, мен УКМКмын деп элдин баарын коркутуп, бул биринчиси. Экинчиси, улуу трибунадан туруп, 3 эсе 15 миңдем деп мен каратып туруп, жалдыратып туруп, маяктан деген алдаганы бул Кудайга жакпайт. Эгер трибунадан УКМК мынтип алдаса, Кемпирабад боюнча, Кумтор боюнча, значит, точно алдап атасыңар. Биздин иликтөөлөр көрсөткөндөй, Жапаров жана Ташиевдин тууган уруктары мамлекеттин эң кирешелүү тармактарды басып алууда. Бул жөн эле ушак эмес. Ачык булактарда жарыяланган фактылар. Мисалы, Темиров Лайф жана Клуб медиасынын иликтөөлөрүндө Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаровдун достору курулуш компаниялардын тең ээлери болуп, ири долбоордун анын ичинде
Иман борбору, мечиттин жана Бишкек Сити центрлерди колго алган. Бишкек Ситини Бишкек Construction and Development компаниясы куруп жатат. Негиздөөчүсү Хабибулла Абдыкадырдын Hyper Partners компаниясы. Президенттин уулунун досу Арген Кадырбековдун Mega Construct компаниясы да ээлик кылат. Мындан тышкары Рустам Жапаровдун дагы бир досу Дастан Эрмекбай уулу Invest Trade компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Хабибулла Абдыкадырдын компаниясы да Ташкент Трейд борбору негиздөөчүлөрдүн бири болуп эсептелет. Ал эми Инвестрейд Эркештам чек ара бекетине жакын жерде ижарага алган. Президенттин тегерегиндеги каржылык схемаларда көзөмөлсүз эмес. Мисалы, президенттин жубайы Айгүл Жапарова менен байланышы бар. Энеге бала тирек фонду 2022 жылы Кытай элчилигинен 9 миллион сомдон ашык каражат алганы. Ошондой эле Асафа борборунан жана жеке клиникалардын ээлеринен ири суммадагы которуулар болгону белгилүү болгон. Бул фондду 3 эле уюм каржылайт. Биринчи кезекте Кытай элчилиги жана дагы 563 миллион сомду Чакмак Мемет деген киши каржылаган. Ал эми Асафа Центр коомдук бирикмеси 1 миллиард 300 миллион сом беришкен. Мындай фонддор аркылуу мамлекеттик жана жеке каражаттардын кыймылдары дайыма көмүскөдө калууда. Бул жакшылыкпы же жашыруун схемалардын бир бөлүгүбү? Ушул айтылган цифраларды биз азыр жазып алдык. Мындан тышкары мамлекеттик учактарды, резиденцияларды пайдалануу, мамлекеттик мүлктөрдү союздаштарга таратуу, бизнес келишимдерди жана жер казыналарды жетүү укуктарды бир учурда адамдарга бөлүштүрүү. Мунун баары ачык тендерсиз, эч кандай көзөмөлсүз жүрүп жатат. Мына чыныгы эл үчүн кызмат кылуу деген уран кайда калды? Турат, баарын ачык айтыңыз. Ал эми Жапаровдун эжеси Райгүл Жапарова 2012-2013 жылдары банкты басып алууга катышып, ал аркылуу 5 миллиард долларга чейинки каражаттар адалданган деген айыптар бар. Мындай байланыштар биздин мамлекеттин келечеги үчүн коркунучтуу. Надо сказать, эти ошибки были. Во-первых, признать. Как вы признаете? Как я признаю? Пускай он скажет, что знал, что его сестра захватила банк и пропускала 5 миллиардов Максима Арбакиева. Пускай скажет, что при нем был продан Кумтор. Пускай скажет, что он был советником Курманбека Бакиева и руководителем, комиссаром по коррупции, когда Максим 3 миллиарда своровал, да, что при нем продавался Североэлектр, что при нем он приватизировал, забрал себе, там, оформил Джиргалан и так далее. Пускай признается, хотя бы просто признается, что в этом прямо косвенно участвовал он. Өзгөчө көңүл бурууга арзыган дагы бир нерсе президенттин бир тууганы Сабыр Жапаров тууралуу маалымат 2024 жылдын май айында социалдык тармактарда алтын куймаларына окшош буюмдар салынган кутулар көрсөтүлгөн, видео тараган. Assalamu alaikum, шеф. Вот грузду балдар алып келишти. Өзүм лично проверил и принял. Буюрса все на месте. Сабырова марка боюнча еще маалымат жок. А это сейчас отправляем. Сабыр Жапаровдун Кыргызстандан алтын чыгарып жатат деп шектелген биринчи учур эмес. Бул сүрөт 22 жылдын сентябрында чуу жараткан. Сүрөттө Садыр Жапаровдун агасы Сабыр кайсы бир заводдо алтын куймалары менен жүргөн. Глава правящей партии Турции Юсуф Ахладжи писал в Твиттере, что он 20 марта посетил завод по переработке металлов Ахладжи Метал Рафинери и опубликовал свою фотографию с рабочими. Можно увидеть, что один из рабочих носит уже знакомый нам жилет. Ошол учурдагы президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев сүрөт эски экенин билдирген. Бирок журналисттер бул билдирүүнүн чындыкка дал келбээрин аныктап чыгышкан. Ал эми маскалар заводдо коронавирустан кийин кийиле баштаганы белгилүү болгон. Мынакей, баарыбызга белгилүү болгон коррупция менен күрөшүү деген уран кайда калды? Ак үйдө ак ниет келип, анын айланасы менен кара тактарга малынганбы? Канчыбек Ташиев ККНБнын башчысы.
Өзү Ак үйгө душмандарды киргизбейм деп айтат. Бирок анын туугандарынын иштери кандай? Ташиевдин уулу Таймуразга тиешелүү Молка Груп компаниясынын мамлекеттик органдары үчүн күйүүчү майлоочу майларды жеткирүү боюнча бир нече тендерди утуп алган. Көбүнчө тендерлердин жалгыз катышуучусу болгон. Камчыбек Ташиев муну кичинекей тендерлер деп жөн эле койгон. Бирок эсиңиздерде болсун, кичинекей тендерлерден кичинекей уурулук башталат. Эмнеге Камчыбек Ташиев үчүн бул жол мынча маанилүү? Андай эмесе суроого жооп издеп көрөлү. Бул жол Кыргызстанда биринчи акы төлөп өтүү жол болот. Пайдасын мамлекет жана дагы эки жеке компания табат. Бирөөсү бул Тез жол деген фирма. Минюстан карасак, ээси жөнөкөй карапайым бизнесмен эмес, так Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз. Камчыбек Ташиевдин жанындагы так ошол Нурлан Сулайманов, баягы мурунку транспорт министри, коррупция менен соттолгон. Эмне кылып жүрөт десеңер, бул киши дагы өзгөн жолдон келечекте пайда табат. Мамлекет менен келишимге кол койгон экинчи компания Жаңалмайдын ээси дагы бир компания Grand Holding деген. Анын негиздөөчүлөрүн карасак, Нурлан Сулайманов жана Таймураз Ташиев. Ал эми анын бир тууганы Казбек Ташиевдин Томас Ико фирмасы 58 миллион сомдук тендерлерди утуп алган. Жана жээни Байгазы Матисаковдун Кыргыз Петролиум компаниясы мамлекеттик заводунун мазут алып, ортомчу аркылуу 37 миллион сом киреше менен кайра саткан. Компания жакындарына катталса дагы, Камчыбек Ташиев аны өзүнүкү деп атап келет. Бул тууралуу Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн эфиринен кийин айтканы жазылып калган. Эл градиент меники эмес дедиң досум, эртең бийликти алсак, аны токтогулдуктарга айтып койдуң градиент. Бирок бир тууган 99 жыл кеткен досум. Мен биринчи жыл деп. Эми 1000 жылы кетсең да сеники билебиз дейм. Не кыласың? Болгон досум, мен не кыласың? Мен отдал. Койчу. Законы не запрещается. Я не отдал. Мен же училикте да жокмун. Мен, например, Томаста да мен училикте эмесмин да. Бирок Томас сеники билсе, меники бил. Осярпи тарабынан берилген документтерде Region Oil 2021 жылдын 23-24 июнь күндөрү Өзбекстандагы Фергана мунайды кайра иштетүүчү заводуна 3666 тонна мазутту экспорттогон. Эми ишкана эки эле күндө канча киреше тапканын эсептеп көрөлү. Мамлекетке тиешелүү заводдун өзүндө 1 килограмм мазут 19 сомдон чыгат. А Region Oil 28 сом 55 тыйындан экспорттой турганын эске алсак, 2 күндө сатылган 3666 тонна мазуттан 37 миллион сом киреше таап жатат. Юстиция министрлигинде Region Oil компаниясынын негиздөөчүсү катары 34 жаштагы Айдарова Назгүл Кубанычбековна аттуу жаран көрсөтүлгөн. Кандай продукцияларды экспорттойсуздар? Только мазут. Мазут. На первый продукт запрещен запрет, только мазут экспорт. Кайсы жактарга экспорт болду быйылкы жылы? Өзбекстан, Италия. Бир жылда канча ошо экспорт жасадыңыздар, ушул жөнүндө маалымат алалы дедим. Мен андай маалыматтарды бере албайм сизге. Эмнеге? Налоговый органдан бар болгон. Назгүл Айдарова Ташиевдин БШКдагы каржы маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болуп катталган. Бул айымдын Ташиевтерге канчалык жакындыгы бар экендиги тууралуу сураганыбызда депутат Шайырбек Ташиев буларды айтты. Назгүл Айдарова деген адам менен сиз кызматташасызбы? Сиздин бухгалтериңиз болуп иштешет, бухгалтер болуп иштейт. Бирок ошол эле мезгилде Region Oil'дун да жетекчиси катары катталат экен ал. Ал же туугандык байланышыңыздар барбы? Эч кандай туугандык байланышыбыз жок. Ошо бизде иштейт да. Сиздерде да иштейт, ошол эле мезгилде Region Oil'ду дагы. Region Oil'дун дагы ошо жана жетекчиси. Камчыбек Ташиевдин бир тууганы Шайырбек Ташиевдин жүрүм туруму. Ачык булактарда, анын ичинде социалдык тармактарда жана айрым маалымат каражаттарында Шайырбек Ташиевдин казинолордо ири суммада акча уттурганы тууралуу маалыматтар тараган. Бул боюнча видеолордо далил катары көрсөтүлгөн. Батумиден бир жеке учак келип, Бишкектен Ригага учту деген маалымат жазган элем. Кызык, бул кайсыл олигарх, миллиардер учту экен деген суроо пайда болду. Бир күн өтпөй Гүлжан Шерипбаева өзүнүн баракчасына видео жүктөп, бул суроого жооп берди.
Өзүңөр көргөндөй, бул мурунку депутат Жүсүпбек Коргонбай уулу экен. Өзү мактанып видео таткан экен. Жаңы жылдын алдында мага Камчыбек Ташиевдин иниси казинодон $1 миллион 300 000 доллар уттуруп жибергени боюнча маалымат келген. Жанында Жүсүпбек Коргонбай уулу кошо жүргөнүн белгилешкен. Биз болсо ал видеону карап көрүп, Тбилиси шаарындагы эмес, Батумидеги Мандарин казиносу экенин тактадык. Азыр болсо ошол эле Жүсүпбек Коргонбай уулу Батумиден келген жеке учак менен ары бери эс алып жүргөнүн көрүп жатабыз. Мамлекеттик чиновниктердин жакындарынын мындай жүрүм-туруму жөнөкөй элдин ишенимин актайбы? Балдарым, бир туугандарым менен силер эч кандай мамиле кылбашыңар керек. Эгер кимдир бирөө менен сүйлөшүп кое турган болсоңор, телефон менен даже сүйлөшкөн болсоңор, жоопко тартыласыңар, кызматтуу иликтөөгө алынасыңар. Мына коррупция менен күрөшүп жатабыз дегендин чыныгы жүзү. Күрөш бар. Бирок ал өз чөнтөктөрүн толтуруу үчүн күрөш окшойт. Биздин каналдын максаты ак менен кара, жакшы менен жаманды айырмалоого жардам берүү. Кыргыз эли эч качан адилетсиздикке баш ийген эмес. Биздин баалуулуктарыбыз чындык, адилеттүүлүк, эркиндик. Эгер биз бүгүн унчукпасак, эртең балдарыбызга эмнени калтырабыз? Кимдер башкарып жатканын көрүп туруп, адилетсиздикке көз жумуп коебузбу? Коррупция менен күрөш деген сөздүн артында чындыгында коррупция гүлдөп жатканын айтып жаткан жокпузбу? Эсиңиздерде болсун, ак үйгө кирген ак көйнөктүн ар бир адамдын артында балким кара биттер жашынып жаткандыр. Биз алардын бетин ачып, сиздерге чындыкты жеткирүүнүн улантабыз. Айтайт десе каналына жазылыңыздар. Чындыкка көзүңүздөрдү жумбаңыздар. Мен сиздер менен Улан Нурманбетов болдум. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Темиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз, шилтеме төмөндө.